Илон Масктын китептерин окусаңыз, бардык китептери Ойлон жана байы, Илон Масктын негизи эле, Роберт Кийосакинин негизи эле, бардык китептерин окуп чыксаңыз, сизди өнүгүүгө өсүүгө чакырат. Карасаңыз, багыттап, ойлонуп эле карасаңыз, адабий китептер сизди адабиятка бардык эң асты деңиз дарыялардын астындагы бриллиант таштардан болгон сөздөрдү таап чыгып жазып чыгышат да. Роберт Кийосакинин бардык китептерин, Ойлон бай атам, кедей атам бардык китептерин окуп чыксаңыз, бир нерсеге чакырат: актив жана пассив. Мисалы айттым, магазинге кирдиңиз, сиз магазинге кирип карадыңыз, магазинден, урматтуу мекендешим, бир сметана, бир нан алдыңыз. Бул сиз тоесуз, буга жашап кетесиз. Бирок сникерсти, анан кока-коланы кошуп алдыңыз, бул сиздин ысырабыңыз болуп эсептелет. Актив, пассив дегенде сиз пассивке иштедиңиз, активке эмес, зыянга иштедиңиз деген. Роберт Кийосакинин бардык китептер ушул нерсеге чакырат. Туура нерсени туура учурда колдон дегени. Туура сөздү туура келген жерде, туура эмес жерде дагы айтып таштаганың туура эмес деп коет го. Ошол сыяктуу урматтуу мекендешим, бул маселелерди ойлонушубуз керек. Кыргызстанда айыл чарба, дыйканчылык, айыл чарба иштеткендер, дыйканчылык, бизнесмендер ушул жааттан көбүнчө иштейбиз. Башка иш деле жок. Кыргызстанда башка не иш кылабыз? Башка элге чыгат экенбиз, өнүгүштү ойлошубуз керек. Өсүштү ойлошубуз керек. Жөн эле жүрбөшүбүз керек, урматтуу мекендешим. Мисалы карасак, Кыргызстандагы жөн эле 405 сомдук балдар бул жерде 1,5-2,000 сомдон да. Арасат. Өзбекстанда арзан, Теплицада биринчи помидор пишат. Биринчи Өзбекстан толтурат, дарузадан башка бардыгына. Айтайын деген нерсе эки жакта аламдашууну көрүшүбүз керек. Өзбекстандагы досторуңдан айтып, Тажикстандагы досторуңа айтып, мага товар жөнөт, Алматыга алып кирейин, же Казакстанга, же Россияга жөнөтөйүн деп ушинтип ишке кылуу, же мет алып чык, метти Россияга жөнөтөйлү, килограмм 700 рублдан турат деп ушинтип иштешүү, урматтуу мекендешим. Процесс, прогресс, өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек, ишти кылышыбыз керек. Бекерчи болуп телефон кучактап жатып, сага бирөө 1 сом берип койбойт. Неге тилемчилер көбөйүп атат? Эркектер да тилемчи болуп кетти. Себеби, урматтуу мекендешим, жалкоолук. Жеңил тамакка көнүп алат да. Негизи тилемчи келип бир нанга иштесе болду, кетиш керек, ал тилемчи кылбаш керек. Ошо бир нанды качан түгөсө, анда да инвалид болуш керек шарты. Сен инвалид эмессиң, бар жогуң сол болуп туруп тилемчи болбо. Айтайын дегеним, бирөөгө кошоматчы болбо, пакта койбо. Пакта койгондор өтө көбөйүп кетти бири-бириге. Байлыкка карап мамиле кылгандар, машинага карап мамиле кылгандар, андай болбош керек. Урматтуу мекендештерим, өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Бири-бирибизге эри шаркак болуп, досторду көбөйтүп, ынтымактуу болуп. Бүгүн досум жок дей берет да кээ бирөөлөр. Досу жок адамдан этият бол. Досум жок, менин бир дагы жашоодо дос таппадым деген адамдан этият бол. Неге? Себеби ал ылайыктуу дос болгон эмес эч кимге. Ошон үчүн анын досу жок. Канча көп адам болсо, ал менен дос бол. Себеби ал ишеничтүү. Неге? Ал көп адамга тур берген учурунда. Сен биринчи берсең, андан кийин ал сага берет. Биринчи дос болсоң, ишеничке кирсең, андан кийин сага ал ишенет. Эч нерсе бербей туруп, дос андай, дос мындай дебе. Биринчи дос бол, андан кийин башкаларды күт. Бул дүйнө алыш жашоосу эмес, бериш дүйнөсү, урматтуу мекендешим. Канча берсең, ошончо аласың. Көп нерсени бергенге аракет кыл. Ал акча маселеси, ал убакыт маселеси, ал сүйүү маселеси, ал мээрим маселеси. Мээрим кааладыңбы? Мээрим бер биринчи. Бардык нерсени биринчи берсең, андан кийин жооп кайтат. Биз күтүп жашайбыз. Бардык нерсени күтүп жашайбыз. Эч нерсени күтпө. Бүгүнкү кылып келген кылыктарың бүт өзгөрт. Себеби бүгүнкү күнгө чейинки кылып келген кылыктарың сени ушул абалга алып келди да. Өзгөртпөсөң болбойт. Иманыңа бекем бол. Шариатка бекем бол, бизнесиңе бекем бол, алдаба, бирок өзүңкүн дагы алдырба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.